Үч буру жалгыз тег үч кылгомуз чертилбейт көөгө келбейт чебер колсу сопоңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй бирок та өнөрү бар айтып болгус деп кыргыздан нарыктуулуу барктуулугу менен бүгүн кененирээк сүйлөшөлү деп турган чагыбыз. Кутмандаңыздар менен баардыгыңыздарга жакшы маанакайлап деги эле кыргыздын жашоосунда эң байыркылардан болуп кыргызды тааныта турган кыргыздан аспа болуп калган мыкты бир аспабыбыз бар. Чет элге дагы бүткүл дүйнөгө ошол менен сыймыктанып келебиз. Комузду колго алып кыргыз эзелтен бери күү жагында ушул ыр жаатына деги эле өнөр жаатында барктап баптап даңктап келген жайы бар. Андыктан биз дагы ошол салтты нарыкты булай мыкты бир мейманыбыз келип калган убагы. Себеби азыркы учурда бир заманбап кылып кийинки муунга жеткирүүдө өзүнүн салымын кошуп жатат десек болот. Анда эмесе биз тааныштыралы маданияттын мыкты кызматкери, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, комузчу Элеман Каныбеков бизде конокто. Ассаламу алейкум, кош келипсиз. Ва алейкум салам, саламатсыздарбы? Кутмандаңыз менен. Чоң рахмат, бирге болсун. Деги эле таң жөнүндө баштайлы. Таңды кандай айтасыз? Эмне менен элек болуп баштайсыз? Таңды негизи эрте турганга аракет кылам, эң биринчиси эле. Эрте турса ошол орустар айтып коет эмеспи, кто рано встаёт, тому Бог дает деп. Андан кийин канчалык эрте турса Кудай таалам ошо рызкын да көп берет экен, көп нерсеге жетишет экенбиз. Таңды эң негизгиси ошо жакшы маанай менен тосконго аракет кылам. Ошол таңды көргөнүбүзгө бүгүнкү күндү да ошол Кудай насип этти, ушул таңды көргөнгө деп Кудайга шүгүрчүлүк менен баштайм. Ошо анан кийин күн ошол өзүнүн нугу менен уланат. Ай баракелде. Анда сөз башынан болсун, баягы жакшынакай бир таңды баштоодун аркасында жакшы бир өзүңүздүн миссияңыз, өзүңүздүн бир ойлоруңуз бар экен. Негизи эле ушул комузду колуңузга алган канча жылдын жүзү болуп калды? Кандай бир иш аракеттин үстүндө келатасыз? Комузду эң биринчи чертип баштаганым ошо 2005-жылы баштагам, 5-класс кезим болчу ошондо. Жөн эле комузчу болоюн деген деле ой жок. Ошол көчөдө көп ойнойсуңар деп апам боштуктан кичине куткарып комуз кружогуна жаздырып койгон. Ошол биринчи музыкалык мектепте Алымкулова Асмат Жайлоевна деген ошо эжекемдин атын айткан ар дайым айтып келем. Себеби дегенде ошол эң биринчи нота тааныткан комуздун алгачкы күүлөрүнөн баштап чоң күүлөрдү үйрөткөн ошол менин мугалимим, устатым, биринчи устатым Алымкулова Асмат Жайлоевна эжекемдин колунан ошо 2005-жылдан баштап сабак алдым да. Кийин ошол эле мугалимимдин кеңеши менен бул ошол музыка дүйнөсүндө, ошо комуз өнөрүндө дагы бир тепкич өйдө көтөрүлүү болду деп ошол музыкалык мектеп-интернаты, атайын адистештирилген мектеп-интернат Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепке которулдум. Ал жакта ошо 2007-жылдан баштап 2012-жылга чейин 11-класста ошол мектептен бүтүрдүм да, музыкалык мектеп. Ал жак деген эң бир сонун мектеп, музыкага кызыккан, ошол өнөр баккан адамдарга кандай десем, абдан жакшы шарттары бар. Ошол эртеден кечке музыка менен алек болгонго программасы дагы ушундай түзүлгөн, аябай сонун бир уя деп айтсак болот. Ошол мектепте билим алдым. Ал жакта дагы ошо Асмат эжейим сабак берчи, ошол жака которулуп, кийин профессионалдуу деңгээлде окудум деп айтсам болот да. Жакшы экен. Бул өнөрдү баягы сиздин үй бүлө тараптан, тууган уруктан, баягы кыргыздын канында бар деп коет го. Негизгисинен кыргыздын канында бар, бирок баягы тай жактанбы, ата жактанбы, бир үйдөгүлөрдөн бир чыгармачылык жакка жакын инсандар болсо керек, Албетте, эң жакшы суроо болду. Ошол бир үй бүлөдөн комузчу же бир ушундай ырчы чыгабы, комузчу чыгыш үчүн ойлонуп көрсөк, бир топ убакыт кетет экен да. Ойлоп көрсөк, ошо чоң атасынын бирөөсү мындай анча-мынча комуз черткен болот. Анан кийин ал комуз ар дайым илинип турат, андан балдары таасирленет, алар үйрөнөт, анан кийин ошентип келип отуруп, бир 3-4 урпагынан комузчу чыгышы мүмкүн экен да. Себеби дегенде бул таасир экен да, эң негизгиси таасир экен. Мен кичинекей чагымда эстесем, ошол бизде төрдө ар дайым тай атамдын комузу илинип турар эле да. Мындай ошо токтогулдун формасында чабылган комуз болчу. Тай атам аны черткенде эле биз үйдөгү майда балдардын баары тең чуркап барып ошо комуздун башын биринчи тиштегенге жанталашчубуз да. Анан кийин ошол чертип атканда ошол кадимки баштын баары вибрация болуп, аябай бир сонун сезимдер болчу да. Ошонун баары тең таасир экен да. Ошол тай атамдын чертип атканын көрүп, ошол кыргыздын кайрыктары жүрөккө сиңет экен, ошол кайрыктарды ар дайым угуп атып, ошол жагып калат экен. Тай атам чертчи,
Анан кийин тайкелерим апам комуз менен чертим. Профессионалдуу чертпесе дагы ошол өздөрүнүн Кудайдын берген таланты бар экен да. Ошол угуу орусча слух деп коет эмеспи? Ошол музыканы эч ким үйрөтпөсө дагы өздөрү угуп, сезип, таап черткен адамдар да. Өзүмдүн атам жакта, чоң атам болсо чоң уста болгон экен. Убагында ошо чоң атамдын чапкан комуздары дагы бар. Өзү комуз чаап, чертип, кызыгып, ошол өнөр баккан, өнөрдү сыйлаган адамдар экен да. Мен ойлойм ошонун баары тең мага таасир болду окшойт. Ошолорду көрүп атып, кызыгуум ойгонду комузга. Айтор баягы кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Эр тайын тартат депчи. Анын үстүнө баягы чоң ата жакканда аралашма келип туруп сизден чыккан экен. Баягы улууларды эскерип калдык чындыгында. Анан бизден баягы күнүм башкан баркан деп, качанкы бир биздин ата бабаларыбыз эч жерден бир билим албай эле өзүнүн канында болуп келген бир күү ойноо, күүнү угуу, ушу менен эригип алып келген. Биз дагы таң эрте биз эфирибизди чогуу береликте бир күү менен эрги менен баштайлы анда. Чоң рахмат. Ошо комузумдун буроосу ушуга туура келип калды. Албетте буга чейин биз ошо ата бабаларыбыздан черткен, чыгарган күүлөрүн чертип келатабыз. Анан кийин ошол кийинки учурларда менде ушундай бир ой калыптанып калды да, комуз менен баягы өзүмдүн оюмду айтып көрсөм, өзүмдүн изденип көрсөм, ошо өзүмдүн кайрыктарымды таап көрсөм деген ошондой үзгү тилектерим менен канчалык деңгээлде билбейм, ошол чоң комузчулар көрүп атса анчалык сындабаңыздар. Ошол өзүмдүн кайрыктарыма өзүңүздүн чыгардын күйгөсү. Баракелде.
эгер сиз жаңы эле жогоруда өзүмдүн күйөөм дебесеңиз, абалкы Атай Мусанын Нурак Абдрахмановдун күйлөрү экен деп ойлоп калмакпыз да чындыгында. Чындыгында баягы угуучу катары өзгөчө профессионалдык деңгээлде жаратканыңыз көрүнүп турат. Деги эле ушул өзүңүз колубузду карап отурсак, биз баягы өрүктөн чабылган, деги эле жагачтан чабылган, бизден төкмө акындарын, деги эле ушу комуз көтөргөндөрдүн комузун көрүп жүрөбүз да. Анан сиздики өзгөчөрөөк экен бир аз. Артында бир тешиги барбы, үстүндө бурак иштары барбы, заманбап колдонулган комуз экен да. Анан кандайча иштеп чыккансыз, бул эмне кызматты аткарат? Бул комуз негизи биздин ошол заманыбыздын залкар устасы деп койсок болот. Орозобай Кенчинбаев атабыздын колунан чыккан комуз. Негизи бул комуз башында бул эксперимент болуп эле келатат бул комузчу. Анан кийин башында эң биринчи 4 кылдуу кылып чаптыргам. Аягында дагы бир кулагы бар болчу. Себеби дегенде 4 кыл менен баягы эксперимент кылып, комуздун мүмкүнчүлүгүн дагы изденүү максатында чаптырып көргөм. Анан кийин ошол жакшы көп деле чертилбей турду үйгөчү. Анан кийин латтары керек болуп калат экен, баягы кыргызча пернелери керек болуп калат экен 4 кыл болгондон кийин. Анан кийин ошентип жүрүп, анан бул азыркы учурда ошо электрокомузга айланып кетти да. Өзүңүз айткандай ошо заманбап музыкаларды дагы чертип, ошого да ошол тармакта дагы кызыгып изденип жүрөбүз. Анан кийин концерттерде, той топурларда ошо комуз чертип атканда аранжировка менен ойнойбуз да. Анан аранжировка басып кетет да комуз менен. Комузду жакшы чыгара албай, ар кандай микрофондорду колдонуп көрдүк. Анан кийин ошентип кыйналып жүрүп, ошо электрокомузга токтолдук. Ошондой кылып аз биякта орусча звукосниматель деп коет, ошондой тактырып, бул тембр блок, бул жерде күйлөгөнү, анан кийин жанагы высокий частота, низкий частота дегендер бар, ошолорду оңдогонго, настройкалаганга мүмкүнчүлүк да бул. Ошондой кылып жазатып алганбыз. Азыр Кудайга шүгүр, ошол менен концерттерде чертип атабыз. Комуздун үнү катуу чыгып калды. Кыйналбай калдык баштагыдай. Замандын талабына жараша деген. Демек баягы бул комузуңуз сизге ийкемдүү болуп калган экен да. Бул жерден күйлөрдү ойноп, ал эми топко сайып өзүнүн дагы мүмкүнчүлүгүн кенен. Демек биз баягы заманбап кылып иштетсек болот экен да. Албетте. Жакшы экен. Деги эле ушул комуз чөйрөсүндө күйдө сиз устат катары, өнөк катары кимди пир тутасыз, эмнеден кандай бир эл билбеген жактарын карап, мен ушул жагын үйрөнсөм, элге ушундай жагынан жеткирсем, комуздун бир ачылуу жагын, жаңыча жагын, кандай жагын көрүп келатасыз? Туура ошол мен ошол жогоркуда айтып кеткен эң биринчи устатым Асмат эжем болду. Андан кийин ошо жалпыга белгилүү Акак комузчулар ансамблю бар. Ал жакта ошол ансамбль түптөөчүсү профессор Калбек Жекшенов агайдан сага калдык. Ал киши раматылык дүнүйө өтүп кеткен. Өтө мыкты педагог эле, күбүнө ошол даана кыргызча кылып, кыргызча баягы биз билбеген интонациялар бар да, кандай кылып кайрысак кыргызча угулат. Ошолорду аябай так айырмалап билер эле да, анан бизге дагы түшүндүрүп бере эле ошону кандай туура ойнош керек. Ошол агайымдан сабак алдым. Андан кийин ошол эле Акак комузчулар ансамблинин бүгүнкү күндө жетекчиси ошол эле Калбек агаевдин жубайы Ирина Сүйөркулова эжекебизден сабак алдым. Консерваториядан ошол Ирина эженин классынан бүттүм. Андан тышкары мен устаттарым көп, аябай көп. Биз баягы өзүбүз мындай сабак алган гана кишилерди устат деп эсептебейм. Мен көрүп таасирленген кишилерди да устат деп эсептейм. Өзүм эле устат кылып алган адамдарым толтура. Мени тааныбаса дагы мен аны сырттан көрүп, черткенин көрүп устат кылып, могул жери жакшы экен, могул жерин үйрөнүш керек экен деп деген кишилер да толтура да. Ошол эле мисалы үчүн комуз өнөрүндө эбегейси салым кошуп келген Руслан Жумабаев агайыбыз меңин күйлөр чыгарды. Рахат Көчөрбаев агайыбыз, Нурзат Токтосунова эжекебиз, Самара Токтокунова эжекебиз бардыгы эле. Андан тышкары ошол мен ошо комуз өнөрүндө мага аябай чоң таасир берген бүгүнкү күндөгү мен ушу тайманбай туруп айта алам, эң алдыңкы аткаруучулук чеберчилик жагынан болобу, бул ар бир нерсеге майда өнөрдө аябай канчалык майда көз караш менен карап, канчалык терең казсаң ошончолук кете бере турган баягы үндүн сапаты, жөн эле комузду черткенде үндүн сапаты бар. Бир эле комуз менен 10 киши чертсе, 10 башка үн чыгат. Анан ошол жагынан алып караганда мыкты чебер комузчу, баарыбызга белгилүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Закирбек Үшөнбек уулу. Мен ошол өнөрдөгү байкем. Жол көрсөтүүчү. Аябай жакын мамиледебиз, агайыны катары өтө жакын мамиледебиз. Комуз жөнүндө аябай жакшы нерселерди сүйлөшөбүз. Анан ушундай комуз жөнүндө түшүнүгү чоң,
аябай ой жүгүртүүсү кенен ошол Закем болду. Ошол жогоруда могу күү азыр чертпедимби? Ошонун чыгышына да Закем себепкер болгон. Акырын экөөбүз үйдө отурабыз, кечинде комуз чертебиз, анан кийин башында ошо импровизация кыла албайт элем да. Анан кийин ошол баягы коркуу сезимби, уялган сезимби ошондой бар эле да. Анан кийин акырын баягы камырдан кыл сурагандай жол көрсөтүп, баягы мондай кылсаң мындай болот деп ошентип отуруп баягы мен ошондо себепкер болду да. Анан кийин Закемдин дагы өтө эл көрбөгөн сонун нерселерди көрдүм. Кечинде отуруп черткенде ошондой бир кандай десем, азыр филармонияда жакшы концерттер канча баасы 3000 сом, 4000 сом болуш керек, билет баасы. Мен 15-20 миң сомдук концерттерди көрдүм да үйдөн. Маңдайымда отурганда ошондой баягы филармонияда черткен башка жандуу отуруп баягы эркин, эркин черткенде эргиген кездерин көрдүм. Өтө мыкты комузчу. Мен ошол нерсени көргөнүмө дагы аябай кубанам, Кудайга шүгүр айтам, бактылуумун да. Ошол андан тышкары устаттарым көп. Бардык эле комузчулардан сабак алабыз, үлгү алабыз дегендей. Ошол эле Карамолда атабыздын записин уксак дагы андан да үлгү алабыз. Бардыгы ошол өрнөк болуп атпайбы? Жакшы экен. Баягы акак комузчулар ансамбль деп калдык. Бир кездерде популярдуулугу аябай жетип, биздин ажообослордун астында чейин күлкү тартуулаган, шаң тартуулаган мамлекеттер президенттер арасында черткен. Анан ошол жерде баягы кол ойнотууда өзгөчөлүктөрдү ким ойлоп табат? Мисалы, мурунку эле биздин ата бабаларыбыздын күүлөрү же ошондой атайын өздөрү ошондой жаратканбы деген суроодо баягы кооздуктарды берүү үчүн, адамдардын көңүлүн бурдуруу үчүн кандай ыкмаларды колдоносуздар? Бул жерде кол ойнотууну бизде ушундай уникалдуу бир эме бар экен да, бир кандай десем, ыргак бар экен, өзүнчө бир агым бар экен. Ошол комузду ошол мелодияны эле чертпей, ошол кол ойнотуп, бул Розаманова эжекебиз жакшы ошол кандай десем, жакшы баалаганда, бул колдун хореографиясы депчи. Ошол биз Өзбекстанга конкурска барганбыз, Шарк тарабынан деген, ошол жактан бул колдун хореографиясы бул жөн эле кыймылдар эмес. Ар бир ошол кыймылдын өзүнүн түшүнүгү бар, себептери бар, бул эмнени түшүндүрөт депчи. Ошондой нерсени бизге ошо ата бабаларыбыз ачып берген экен. Аябай башкача кабыл алышат да. Бул көп жерде кездештирген жокмун, ошо бизден кыргыздан эле кездештирдим. Чет өлкөдө дагы комуз черткенде ошо аябай кызыгып карашат да, бул эмне депчи. Анан кийин кол ойноткондо, акак комузчулар ансамбльде иштеп жүргөндө кол ойнотууларды ошол бардыгыбыз жалпы отуруп алып иштечүбүз. Бул жер мындай коюш, мен дагы өзүм салым кошом, башка ансамбльдин мүчөлөрү өздөрүнүн салымын кошот, ортого баягы идеяларды таштап, анан кийин электен элеп отуруп, ошентип иштечүбүз. Албетте жетекчибиз дагы өз салымын кошчу, жетекчибиз ошол нерсени кээде биз аша чаап кеткен жерлер болот. Ооздукту тартып турат дегендейчи. Анан ошол ар кимдин өзүнүн фантазиясына жараша иштеле берет. Жакшы экен, баягы сөз болуп калды эми, ошондой бир кол ойноткондон дагы биздин көрөрмандарга тартуулайлы. Себеби өзгөчө бир сезимдер тартуулайт эмеспи? Жана бүйүр кызытып ийген учурлар кездешет. Кайсыл бир күнү ойноп бересиз? Атай атабыздын Актамак көк тамагын чертип берейин. Ушул күнү дагы аябай көп жерде ойнодук. Чет өлкөлөрдө ойнодук, өзүңүз айткандай ажоолордун астында ойнодук. Баракелде дейли.
черткен экен атай атабыз. Мыкты. Бул биздин азыркы күндө сиздердин баягы ишмердүүлүгүңүздүн аркасында кыргызга бренд болуп сакталып калмак. Бул күн атай атабыз чыгарбаса билбейм эмнени чертмекпиз. Канча деген киши атактуу болмок болбойбу билбейт экенбиз. Ошо ыраазычылык билдиребиз. Өткөндөр даңкталмай, тирилер баркталбайт дейт. Ошол себептен чындыгында бул кайра жандандыруу сиздердин баягы эмгегиңиздер да. Анан баягы азыркы учурда заманбап деп сөз кылып атабыз. Ошо сиздердин иш аракетиңиздер өзгөчө кийинки келаткан жаш муундарга бир өзүлөрүнүн тилинде сөйлөш керек экен да. Муну көп баягы инсандар бизге окшогон жаштар түшүнбөй калышы мүмкүн экен, бирок ошолордун тилинде алып чыгуу бул идея каяктан келип чыкты? Кандай ушундай бир ырларды ойносок кандай болот экен деген ойлор, анын үстүндө дагы баягы сын пикир болбойт. Улуу муундагылар кандай кабыл алышты? Жакшы суроо болду. Бул негизги эле адам өзү кандай чөйрөдөн таасир алат, эмнени көрөт, ошону кылат да. Таасир болгон баардык комузчулардан мен таасир алдым. Жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, ошо Руслан агайдын Актамак черткени башкача болчу. Рахат Көчөрбаев агайыбыздын черткени башкача, Нурзат эжебиздин черткени башкача, ошол эле Закемдин черткени такыр башкача. Ошонун баары тең Шекербек атабыздын видеолору, Шекербек Шеркуловдун ошол видеолору, аудиолору бар. Ал такыр башкача чертет. Анан ошонун баарын угуп отуруп, бирок ошол чектен чыгып кетпеш керек да. Ошол кыргыздын нукуралуулугун, кайрыктын нукуралуулугун сактап, ошол кандай даамды бергиси келди, ошол даамды бузбай бергенге аракет кылыш керек. Албетте, сиз айткандай, жаңы элементтерди баягы көздү кубанта турган элементтерди кошуп, заманбап кылып, жаштарга түшүнүктүү кылып черткен күндө дагы ошол эскини бузуп албашыбыз керек да. Ошол нерсени сактаганга аракет кылышыбыз керек. Бул идея негизи ошол бул деле мисалы мен азыр бүгүнкү күндө Актамакты ушул бойдон калды деп деле айта албайм. Бул өзгөрүп кете берет да. Мисалы 2 жылдан кийин башкача түшүнүк менен чертишим мүмкүн. 10 жылдан кийин такыр башкача чертишим мүмкүн. Баягы демек өзөгү калып калат экен да, өзөгү сакталыш керек, бирок ошол адамдын түшүнүгүнө жараша ар кандай болуп өзгөрүп кете берет. Азыркы учурда баягы чет элдик музыкаларды ойноо, шаңдуу, элге мындай жакшы маанай тартуулаган ырларды ойноп жүрөсүздөр. Дуэт кылып, чогуу бергиликте. Муну канчадан бери ушундай бир элге биринчи алып чыгууда кандай бир кооптонуулар болду? Негизи биздин мугалимдер тарабынан кичине баягы сактап турчу да, бизди бул нерсеге көп аттанганга кандай десем, кылып изек кандай болот деп жол берчүбес. Себеби дегенде кандай десем, ошо күүгө басым жасалчу да. Анан кийин ошо мен агайым кичинекей кезибизде мектепте окуп жүргөндө эле ошо Калыбек Жекшенов агай байкап айтып калчу да, что-то эстрадный вещтерди көп чертет экен депчи. Анан кийин биз баягы элге алып чыкпасак дагы өз ара чертип жүрө бердик. Кичинекей кезибизде мектептен чертти экен, баягы жаккан музыка болот да бүгүнкү күндө. Эмне деген музыканын түрлөрү бар. Кулакка сиңип атса. Эмне деген музыкаларды угабыз, башка заманбап батыштын музыкасын угабыз. Анын баары таасир бербей койбойт экен. Анын дагы бир өзүнүн даамы бар. Анан кийин аны жеке эле музыканттар эмес, көп элдер жакшы көрүп сүйүп уккан күйдөн тышкары да башка музыканын түрлөрү бар. Классикадан болобу, эстрададан болобу, анан кийин элдин арасында элдин жүрөгүнөн орун тапкан музыкалар бар, элге жаккан. Анан ошол музыкаларды комуз менен ойносок эмнеге болбосун. Анан интернетке акырын чекесин чыгарып көрсөк, элдер кубаттап кетти, аябай колдоп, сонун болот экен деп дагы дем берипчи. Анан ошонун артынан эле уланып кетти, өзүнөн өзү эле жаккан музыкаларды черте бериш керек, комуздун мүмкүнчүлүгү кенен. Ошону пайдаланыш керек. Дагы куржунду кеңейтели деп аткан ойлор барбы? Албетте, дагы ойнойлу деген репертуарды кеңейтели деген пландар бар. Могул чыгарманы ойносок деген, башка күйдөн тышкары да башка чыгармалар бар. Өзүбүз күй жаратсак деген пландар бар. Буюрса анын баары тилекке ашар. Конкурстар жака бир сунуштар, комуз жаатында, күй жаатында. Азыр бүгүнкү күндө жалпы эле дүйнө жүзүн байкасак, ушундай фольклор музыкасына көп басым жасалып атат да. Ар бир улуттун баягы
Эми башка музыкалар деле өз эмесинде жүрүп атат, бирок ошо жаңы нерселерге көп эл көңүл бурат экен да. Мисалы үчүн Европада жашагандар, алардын музыкасы башкача да. Алар деген өзүнчө бир рамка менен баягы төрткө саналат да музыка. Ошонун ичине гана батырылган музыка да. А биздики такыр башкача. Биздики 4 болуп келатып, 2 болуп кетет, 3 болуп кетет, 7 болуп кетет, 9 айланып кетет, ошондой да. Музыканттар түшүнүп атат. Өзүнүн эрежелери бар. Биздики мелодияларыбыздын курулушу таптакыр башкача, ритмдердин бири-бирине айкалышы такыр башкача. Анан кол ойнотуп чертебиз. Бул албетте тиги башка жактагы чет элдиктерге башкача болот. Анан таң калып сурашат да, кантип адашпай ойноп атасыңар депчи. Ал өзгөчө ансамбль менен ойноп атканда кантип баарыңар ошону чогуу ойноп атасыңар адашып кетпей депчи. Анткени алар баягы ар дайым төрткө санап көнүп калышкан да. Анан ошол биздин кыргыздын музыкасы ушундай экен. Анан башка мисалы үчүн Африкадагылардыкы такыр башкача. Анан дүйнө жүзүндө ушундай бир тенденция кетип атат. Фольклорго аябай көп эметип атат да. Кээде тамашалап баягы биздин классташтарыбыз да тамашалап калат, скрипкада ойногон, ар кандай ар башка аспаптарда ойногондор бар да, анан кийин комузчу эле болуп албай, дүйнө жүзүндө кыдырып жүрөсүңөр деп. Кызыгуу көп болот да. Кызыгуу көп болот экен. Себеби башка аспаптарды алар көрүп жүрөт, көрүнүккө адап турган, биздикини алып барганда. Ооба да. Анан кийин ошентип тамашалап калышат. Азыр ошондой жака көп басым жасалып атат да. Ушул сурооңузду улай эле, баягы биз көбүнчө чет элдиктерди мындай илимдүү, билимдүү, алар бизден кыйыныраактай сезиле берет да. Качан гана баягы биякта баркыта албайт, анан чет жакка чыгып келгенден кийин, мисалы сиз барып келсеңиз, бир конкурста жеңип келсеңиз, элеман деп калат. Болбосо чейин бул жакта канчалаган эмгектер болуп жүргөнсүз да. Анан аларга биздин көрүнүш кандай болот мындай? Алар дагы бизден мындай таасирленип, булар дагы илимдүү экен, булардан сабак алыш керек дегендей ойдо калышабы? Албетте. Биз негизи өзүбүздүн мен дагы ушундай ойдо болчумун. Негедир мен ушу Абдыраев мектебинде окугандан кийин ал жакта классикалык билимди көбүрөөк ошол жагына багыт кылат да. Ошол жака басым кылат. Анан кийин комуздан тышкары жалпы фортепиано деген сабак бар. Фортепианодон кадимки Моцарт, Бахтын баарын ойнойбуз. Андан тышкары ошол музыканын тарыхын окуйбуз. Эмне болгон, кайсыл доорлордо кандай музыкалар болгон, ошолорду изилдейбиз да. Анан кийин мен эмнегедир ошондой ойдо калыптанып калыптырмын. Ошол классикалык музыка, джаз болобу, алар өнүккөн музыка депчи. Биздики баягы өзүбүздүн музыканы мен дагы мындай ылдыйраак көрчүмүн да, ачыгын айтканда. Анан көрсөм мен түшүнбөчү экенмин да. Көрсө деген биздики такыр башкача экен. Мен ошол классикалык көз караш менен карачу экенмин. Муну деген андай көз караш менен карабаш керек. Муну деген өзү кандай болсо ошондой кабыл алыш керек да. Ошондо бир ажайып дүйнө ачылат экен. Биздин ритмдерибиздин айкалыштары укмуш бир сонун да. Ошол нерсени мен кийин эле түшүндүм да. Анан кийин чет жака чыкканда аябай жакшы кабыл алышат. Ошол биздин музыкаларды суранышат. Запись кылып мага жөнөт деп чоң композиторлор суранышат. Ошондон баягы кандай десем, алар дагы изилдеп көргүсү келет, жаңы нерсе издеп, ошол биздин музыкаларды көп сураган учурлар болду. Комуздун аудиолорун көп эле кишилерге жөнөттүм. Анан чыгармачылыкта дос болуп жүргөн Эмил деген музыкант бар. Комузчу ошол айтып калды, Америкага бир проект менен барыптыр. Жалпы ошо ар кайсы өлкөлөрдө музыканттар чогулат экен. Анан кийин эми ал жакта укмуш музыканттар бар да, гитаристтер бар, саксофон ойногону бар. Алар ошо өзүнүн аспабын мындайча айтканда аябай бышырып, укмуш аспабын ушунчалык ойнойт да. Мыкты деңгээлде ойногон музыканттар бар, импровизация десе импровизация кылгандар. Анан ошол жерден Эмил айтат, ой булбулдап бердим дейт. Десе баары тең жанагы музыканттын барып отургандарым бар, ушундай бир транска кирип кетиптир дейт. Унчукпай отуруп угуп калышыптыр, таң калып угушуптур. Ал дагы бир мындай башкача башталат эмеспи? Анан ал жер мына ушундан эле билинип атпайбы? Жанагындай деңгээлде ойногон музыканттар ошол биздин ой булбулга ушундай баа берип атат. Демек биздин музыкабыз, биз өзүбүз кээде түшүнбөй кетебиз да, музыкабыздын, кыргыздын музыкасынын кандай десем, даамын билбейбиз өзүбүзчү. Анан бул биздин музыкабызды изилдешибиз керек өзүбүз. Терең. Биздин музыкабыз абдан терең, абдан бийик. Жакшы, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз дагы таарып калган очуру. Бизге келип ушундай бир жакшы маек буруп бергениңизге рахмат. Чындыгында кыргыздын нарыктуулугу, кыргыздын салттуулугун, кыргыздын ырларын сүйлөшүп отурсаң
кеч керетте таң алат эмеспи? Туура туура. Ошол себептен алтынай уланактыңыз бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат аракчылык билдиребиз. Жалпы Жумур радиотка өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып жыйынтыктасаңыз. Чоң рахмат. Сиздердин да ошол эфирге чакырганыңыздарга рахмат. Жалпы журтубузга ар дайым жакшылык эле каалайм. Өлкөбүздө тынчтык болсун, өнүгүү болсун, өсүү болсун. Баягы нам болсо ырдак болот дейт. Элибиздин жашоо турмушу оңолуп, өнүгөлү, өсөлү, анан албетте ошо бизге окшогон өнөрлүү адамдардын дагы өнөрлөрү өркүндөсүн. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайм, жалпы жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу телекөрөрмандар, ушундай бизге кыргыздын нарыктуулугун, барктуулугун, деги эле кыргыздын комузду, аспабын даңазалап дүйнө жүзүнө даңктап келаткан мыкты биздин мейманыбыз болду. Маданияттын мыкты кызматкери, эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, комузчу Элеман Каныбеков бизде конокто болду. Бизден эч кайда алыстабаңыздар.